Бул Баткен шаарындагы Панфилов көчөсүнүн асфальт төшөлгөндөн кийинки көрүнүшү. Мурда бул көчөнүн жолу тар жана аңгыл дөңгүл болгон. Шаардык мэриянын аракети менен жол кеңейтилип, асфальт төшөлгөн соң көчөнүн тургундары ары бери басып, ыңгайлуу болуп калганын айтышат. Murda hem yetleri ankır çok olur. Ötene şehir yolları tarihde. Aldığı hemen yolları kengeytip asfaltlı verdi. Çok rahmat. Жыл башынан бери шаардын ички көчөлөрүндөгү жолдор оңдолуп келүүдө. Бирок айрым көчөлөрдүн тургундары кызыл сызыктан чыгып, жол четин мыйзамсыз тосуп алып, жол оңдоо иштерине тоскоол болуп, убакытты создуктурууда. Андыктан шаардык бийлик тургундарга жол четине курулуштарды кылбоону эскертүүдө. Sağcı mezgilinden beri bolboğun köçelerde asfaltta jumuşları baştaldı. Bu bizge toskolduk bolgan köygöylөр бар. Bu elder kızıl sızıktan çıkıp ketip tosup alışkan, mıйзамсыз kuruluşları salıp alışkan. Buların büyük bardığını mыйзам çeginde biz buzuğa muhtajbız. Sebebi yolumuzu şaharga ılayıktap, şahardın gen planını ılayık kılıp oşol jollarda açışыбыз керек. Ал жерге тротуарларды салышыбыз керек. Жолдорго асфальт төшөө менен бирге жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар салынып, суга суу агуучу бетон арыктар орнотулууда. Бул иштерге түрткү берүүчү гранттын эсебинен 10 миллион сомдун тегерегинде каражат бөлүнгөн. Биздин өзүбүздүн эсебибизден 15 миллион каралган. 15 миллион бул асфальт төшөө. Ana bizdin köşelerimizde trotuar kılsak, trotuarlarımızda brusçatkaları men jasasaq, büt bardığını sapasız jasaşat eken de. Oşon üçün kengişten bizge sunuş berişti. Sizler trotuarların büt bardığını asfalt jasаңыздар депчи. Муну азыр эске алып ушунун проекттерин карап атабыз. Баткен шаарынын инфратүзүмүн жакшыртуу боюнча буга чейин да жергиликтүү жана республикалык бюджеттин эсебинен жолдор оңдолуп, тротуарлар салынган. Бирок тиешелүү көзөмөлдүн жоктугунан айрым курулуштар ушул күнгө чейин аягына чыкпай келүүдө. Ал эми учурдагы иштер кандай болот, убакыт көрсөтөт.